Assalomu alaykum do'stlar. Hozir Suatullayef jana Qirg'izistondan Erlan Marso'lu 82 kilogramm salmoq chemberliginde Vietnamda o'tib жатқан 23 жашқа чейинкилер арасындагы Азия чемпионатында финалда кез келип жаткан маалы өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй азыр биринчи бөлүк башталып дерлик 2 минут 10 секунд күрөш убактысы өткөн. Бул учурда кыргызстандык Эрлан Марсуулу бир упай ала алды. Ал эми Суатуллаев өзбекстандык спортчуда азырынча упай жок. Бирок өзбекстандык спортчулардын акыркы мезгилдерде грек-рим күрөшүндө айрыкча канчалык күчтүү болуп кеткендигин эске ала турган болсок, азырынча бул 1-0 эсеби эч нерсени далилдеп бере албайт. Эрланды биз жакшы билебиз, айрыкча биринчи бөлүктө өзүн өтө жакшы көрсөтөт, бирок эмнегедир биринчи бөлүктө ата-анашы пассивдүү аракетинен улам партерде турган маалда эч кандай упайды тилекке каршы иштей алган жок. Иштеш керек болчу. Бирок өзбек балбанынын бул жаатта жакшы коргонгондугун белгилеп коюшубуз керек. Биринчи бөлүк аяктады, экинчи бөлүктү күтөбүз. Азимжан Суатуллаев жана Эрлан Марсуулунун ортосундагы күрөш андан ары уланат. Кыргызстандык балбан биринчи бөлүктө бир упай ала алды. Барыңыздар жакшы билгениңиздерди пассив берет калсыздар, ошол пассивдин негизинде ушундай упай алган. Азыр экинчи бөлүктө кыргызстандык спортчу активдүү баштаган. Анткени мен Азимжан азырынча коргонууда жакшы. Мынакей Азимжандын секунданттарын байкап турабыз. Ал жерде ушул Өзбекстан атынан көп жыл ийгиликтүү күрөшкөн Рустам Асакалов, Дагестандык, өзү ошол спорттук жарандыгын алмаштырып Өзбекстан атынан күрөшүп жүргөн. Эми башкы машыктыруучу болуп дайындалды. Жана биринчи эле жылы Азиянын эң мыкты машыктыруучусуна унутуп алган. Жында ошол бүткүл дүйнө күрөш уюму аны жакында гана берген болчу. Ал эми күрөштүн өзүнө келели. Марсуулу азырынча активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Бирок кези келгенде чабуулга чыгышы керек. Эрлан эмне үчүн буга чейин бир ыңгайлуу учурда коюп жиберди. Ошол жерде бир түптүк бир аракетти кылып көрүш керек эле. Бул жерде эми түшүнүктүү. Экинчи бөлүктө мындай тең күрөштө биринчи бөлүккө кимге пассив берсе, ошого тескерисинче упай берилет. Эрлан Марсуулу эми жакшы коргонушу керек. Быйыл UVV өзгөртүү киргизип, дагы ушул грек-римде пассивден алган упайлардын жыйынтыгында ким биринчи пассивден упай алса, ошол гана жеңишке жетерин белгилеген. Эми бул 1-1 болуп тең чыгуу болуп калган учурда гана эсептелинет. Калган учурда эми башкача бааланат. Акыркы упайы бааланат же сапаты бааланат. Тең чыгууларда упайлардын сапаты биринчи бааланат, андан кийин акыркы упайды ким алган болсо ошол бааланат. Жакшы, Эрлан азыр эч бир мүмкүнчүлүк берген жок. Азимжан Суатуллаев былтырда Азия чемпионатында финалга чейин жетип күмүш медаль уткан. Эрлан демек өзбекстандык спортчунун ошол ийгилигин дагы бир жолу кайталоого жардам берип коюшу керек. Күмүш медалды. Өзү жалпыбыз күткөн алтын медаль утат деген ишенимибиз бар. Бул жерде упай берилбейт негизинен. Дагы бир пассив Суатуллаевга берилди. Логикасы жок пассив негизинен. Себеби утуп жаткан балбан менен утулуп жаткан балбанын ортосунда өзгөчө бир тирешүү болуп жаткан. Менимче кайсы бир балбан өтө эле пассивдүү эле деп айтуу кыйын. Бирок арабастан эми Эрланга берилген мүмкүнчүлүк өтө бул жерден
шашпаш керек. Упай жада калса албай да койсо болот. Болгону атаандашына ката кетирип упай бербеши зарыл. Мынакей ошондой жыйынтыкты көрдүк. Ерлан Азамат 1 мүнөткө бир аз жетпеген убакыт бар. Айлы беттештин аякташына чейин Ерлан Марсоолу кыргызстандыктарга жакшы бир медалды алып берүүгө жакын азыр. Өтө сонун Ерлан, өтө сонун. Беттештин 1-2, 3 мүнөттөрүндө күрөшүп аткандай эле таасир калтырууда. Ерлан функционалдык жактан абдан жакшы даярдыкта баргандыгын көрсөтүүдө. Буга чейин ошол алгач тайпалык баскыч, андан жарым финал бардык атаандаштарын Ерлан бүгүн өтө ишенимдүү түрдө уткан. Ошол эле Азимжон дагы атаандаштардын өтө ишенимдүү түрдө утканын эскертип коюшубуз керек. Бул жерде тобокел кадам бар болчу Азимжондун аракетинен. Жана бул тобокел кадам Ерлан упай берди. Азамат Ерлан ошентип 23 жашка чейинкилер арасында учурда Дананг шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында чемпион аталууда. Биз Ерланды дагы бир жолу куттуктайбыз. Акыркы секундалар калган экен. Беттеш аяктады. Расмий түрдө биз Ерланды куттуктайбыз. Жана жалпыңыздарды бул жеңиш менен куттуктап коюшубуз керек. Ерландын эл аралык аренадагы жеңиштери өтө жакшы болбой жаткан акыркы учурларда. Ошондуктан психологиялык жактан Ерлан үчүн бул жеңиш өтө маанилүү болчу. Ал эми жалпы грек-рим күрөшүнөн бул чемпионатта кыргызстандык спортчулардын эсебинде азыр ошентип 2-чи алтын медаль буга чейин Рыскелди Хамзаев утуп алгандыгын белгилүү өтөбүз. Ал 72 килограммды уткан. Достор, каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк басыңыздар.